Жарашуу. Терен сагышка кирип келе турган бир сүрүүчү жашны аллана шугут жыланчык чыгып, "Жолуң болсун жигит" дегенди. Нейсе да бир ауыр сагыш баскан дүсүңө. "Айт меңе кайгыңы, болушлук этер жерим бар эсеба?" "Сау бол" дегенди жаш. "Хан чакырткан мени кесине." Жарлыны хан игиликке аз чакыртады. Олду сагышым. "Хан түш көргенди, жерни үсү түлкү болуп" дегенди жылан. "Ол түшүнү мага анасын айта алмаганды башын кесип барады. Сеңе даны сорлукту. Сорса не айтырыңы билемси? Сени кыралыңда адамларың түлкү чахилала болуп, бири-бирин алдап жашарларына көрүнөт түшүңде. Хан алтын берип эрикти сеңе. Ол алтынны эки тең этербиз. Лайда сакларма сени." Ол айтканча болуп, жаш ызына кайтып келе, алтынга көзү карап, жылан саклаган жерине бармай, башка жерге кеткенди. Талай жылдан биягы жашны хан чакыртканды. Биягы жылан аллана чыгып алай сүйлөшкенди. Хан жерни үсү бөрү була ит болуп көргөн түшүндө, алыгын четип бүтөп алтынны кесиңе алып, тога айланып кетме. Энттен айтырың өрөтейим. Адамларың бөрү була итча болуп, бир-бирин союп, ашап, оңлу оңсузну түп этип, казават ачып турурларына көрүнөт түшүңдө. Биягы жаш жутлук эткенди. Алтынымы жартысын бермейм да жыланны өлтүрейим да кетейим деп коюнда ауыр ташты жашырып келип марап турганды. Алай жылан көрүнмөгенди. Талай жылдан биягы жылан болушканды жашка. Хан жер үстүн маралдан толуп көргенде, адамларың огурула, тынчла, берекеттиле болуктула, бир-бирин сүйүп, инаклап жашаркыла де. Эки жолда куру койдуң эсе да, бу жол үлүшүм бере бар дегенди. Жаш ызына кайтып келе, жыланга улуу бүсүрөп эткенди. "Айып этме" деген терс болгонма. "Хан бу жол берген алтынны барын да берейим сеңе. Алгын эки кереде оздуруп алып кеткен үлүшлөрүн келтирип, аланда берейим. Айып этеча түлдү сеңе" деген жылан. "Өмүр калай болса да малай болады. Түлкү өмүрдө түлкү болдуң, алдап кеттиң мени башка жол була тога айланып. Бөрү өмүрдө бөрү кылык алып, койнуңда таш жашырып келдиң уруп башыма эзретирге. Марал өмүрдө ба, марал кибик, огурлуу сафка киргенси. Арю сөзле да сүйлөштүң меңе, хакымы да ашарга излемедиң. Марал кылык алганың үчүн көп жаша, алтыныңы кесиң аша, мен алтынны этерикме." Алай айтып жылан тас болуп кеткенди.